Salam dostlar, денсаулықтар, үй бүлө, бир туугандар баары жакшыбы? Жаз байрамыңыздар менен. Жазкы погода укмуштуудай сонун болуп жатат. Ош шаарындабыз. Ошто күн ысык. Кандай өзгөрүүлөр бар болсо, ошондой көрсөтүп беребиз. Бул кайра эле болсо Нариман айыл өкмөтү Ош Кара Суу жолу. Чайханалардын бузулуп сүрдүрүлүп жаткан жерлери. Оштун жолу ушунчалык кеңири экенин ушул жерде мыйзамсыз чыккан объектилерди көрүп элдер аябай таң калып атат. Ушунча жолго чыгып кетеби деп. Мынакей эми буну ушунча жыл колдонушту, пайдаланышты. Ушул жерден өздөрүнүн акча табышты. Эми ыраазы болуп, өздөрүнүн каалоосу менен бузулуп атат. Бул жак Кара Суудан Ошко келген жол. Нариманга Кургоего 500 метр жетпей Кыргызстан нефтий база бар, ошонун тегереги. Будан дальше дагы бузулуп кетип атат. Азырдагы учурдагы объекттин бузулуп толук бүтө элек зданиясы. Бул иштерди канчалык кыргыз эли колдоп жатат. Ош болбосун, башка Жалал Абад обласы же Баткен обласы, кайсыл жактан болсоңуздар дагы комментарий жазып ой пикир калтырсаңыздар. Канчалык туура иш жүрүп жатат. Жана мен да ушул Ош областынын Кара Суу районунан болом. Ушунча жыл жашап, ушундай жер бар экенин мына забор бузулгандан кийин көрдүм да. Чынындачы. Бул көптөгөн адамдардын сөзү болуп атат учурда. Ушул жерде лоток бар беле? Ушул жерде ушундай жер бар беле деп көбү таң калыштуу окуяга туш болуп атат. Негизинен жол өзү кеңири. Лотокко жетпей деле, столбого дери жетсе деле дагы бир тилке кошулат да. Машиналар Ош жактан келип атат. Булар мыйзамды бузган да толук эле. Лотоктун үстүнөн здания куруп алышкан. Чайхана, авто оңдоочу жай. Эми мынантип өздөрү менен өздөрү бузуу менен убарай эми.